Буга чейин сүмөлөк даярдаган үй бүлө 3 же 7 жолу бул жөрөлгөнү аткаруу керек деген ишеним калыптанып келген. Жыл өткөн сайын тартиби өзгөрүп отуруп, айылдык тургундар топ-топко бөлүнүп кайната башташкан. Эми болсо ар бир топ кезеги менен эле 7 жолу Нооруз майрамынын негизги тамагын даярдоону көндүмгө айлантышкан. Илгери ата-бабалардан калган сөздөр да бул бир адам 7 жолу кылыш керек деп. Бирок кезеги менен келгенде 7 жолу кылышка дагы кезеги келгенде кылат. Анан бир күн бир жылы бунун үйүндө болсо, эмки жылы наркы бирөөсүнүн үйүндө болот. Ошентип биз кезек менен кылабыз да. А илгери ата-бабалар эми бирөөсүнүн үйүндө 7 жыл сүмөлөк кылып, ошо бир жерде отурушкан экендер да. Эки элидей өнүп калган буудайды сүмөлөк үчүн сыгып суусун алуу үчүн жыгач сокунун жардамында таштан сок билек менен жанчуу зарыл. Бул салттын эрежелерин Назира эже чоң энелеринен укканы боюнча жасап келет. Бирок азыркы учурда заман талабына ылайык турмуш тиричилик техникасынын жардамында эле аткарылып, сүмөлөк даярдоонун жол жобосу да шартка жараша өзгөргөн. Жылуу жерге коюп, күндүн нуруна коюп, анан көп өспөш керек да булчу. Кыска ийне бою өскөндөн кийин анан манантип сокуга салып түйө баштайбыз. 3 жолу түйүп, 3 жолу магызын чыгарып алып, анан кийин атала чалып казанга куябыз. Өндүрүлгөн буудайдын аталасы казанга куюлганга чейин майсыз кырылып, челпек бышырылат экен. 41 таштан турган жанган салынып, кайнап жаткан сүмөлөктү аралаштырууга жардам берет. 24 саат бою тынбай кайнатуу аркылуу гана сүмөлөк даяр болуп, бардык кошуналарга таратууда салт болуп калган. Башка тамактардан айырмасы бул майрамдык тамакты даярдоодо жакшы тилектер айтылат. 24 саат кайнайт да. Жакшы ниет менен балдарыбызга бакыт тилеп, элибизге тынчылык, аманчылык тилеп, токчулук, молчулук тилеп, балдарыбыздын бактыны, элибиздин бактыны тилеп, бардыга ден соолук берсин, кадылары ток болсун, дасторконубузга береке берсин, казаныбыз толо болсун деп ушу балдарга жакшылык тилейбиз да энди. Ар бир аралаштырганда ушинтип балдарга жакшылык, эли журтубузга тилейбиз. Айыл жеринде болгонуна карабай элеттиктер Нооруз майрамын белгилөөгө колдон келишинче аракет жасашат. Сүмөлөктү даярдоо боюнча тарыхтагы жазмалардан, улуу муундан ооз эки калган маалыматтар менен эле эрежелер калыптанып калган. Мындан улам улуу муундар келин кыздарына үйрөтүп келет. Бул салтты бузбай сүмөлөк даярдоо сырларын чоң энелеринен үйрөнгөн Назгүл Закирова келиндерге өткөрүп берүү үчүн биз аракет кылабыз дейт. Будайды кандай өндүрүүнү, кантип жанчып, кантип ошол казанга салабыз. Анан ошол биз бардыгын чоң энелерибизден үйрөнүп келе жатабыз. Бул ушул бизге салт болуп келе жатат. Дагы эле ушул салтты улантабыз. Биз дагы ошо келечектеги өзүбүздүн келиндерибизге калтырып кетебиз деген үмүттөбүз. Ушул бул ата-бабаларыбыздан калган салт болуп саналат. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү. Токчулуктун, молчулуктун жылы болсун.